Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 1-декабрга карата мамлекетке экономикалык мунапыс үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке жалпысынан 646 миллион сом гана төктү. Бул убада кылынган суммадан 3 эсе аз. Ал эми калган 1 миллиард 350 миллион сомду качан мамлекеттик казына кайтарары белгисиз. Анткени Райым Матраимовдун баш аягы 2 миллиард сом төлөө боюнча милдеттемесинин мөөнөтү ноябрь айынын аягында бүтмөк. Мындан улам социалдык түйүндөрдө жана коомчулук арасында бул маселе катуу талкууга алынып жаткан кез. Бул боюнча саясаттануучу Айданбек Акматов өз пикирин айтып, убаданы беришет, бирок аткарышпайт деп сынгалды. Айтымында негизи эле Матраимовдордун ишинде абдан чоң коррупциялык көмүскө иштер бар. Анткени аталган 2 миллиард сомду ага ким өлчөдү жана ал жерде келип жаткан коррупциянын зыяны канча болчу? Бул күмөндүү ойлорду жаратарын белгиледи. Негизи Матраимовдордун ишинде абдан көп маселе бар. Бул 2 миллиард сомду ким өлчөдү? Ким аныктады? Ал жерде келип жаткан коррупциянын зыяны канча болчу? Алардын баары аныкталганбы, такталганбы? Эгерде биз Атамбаевдин учурунда мына Сапар Исаков менен Кулматовдун бир эсеп айтылган. Ушул эмени кызматтан алышкан учурда 17-жылы анда айтышкан Оштун бажыканасынан, Ош жактан күн сайын 1,5 миллион түшүп атса, азыр андан 2 эсе көп түшүп калды. Бишкектин таможнясынан күн сайын 30 миллион түшүп атса, азыр 60 миллион түшүп калды. Мына ушуларды эсептеп көрсөңүз, бир жылдык ушул немеле көлөм бардыгын салыштырып санап келсеңиз, бир 300 миллион долларга жакын акча болду. 2 миллиард сом эмне деген? 25 миллион сом. Ошондуктан бул жерде абдан чоң бир көмүскө, коррупциялык иштердин, абдан бир жаман иштердин арты жатышы мүмкүн. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Райым Матраимов 2 миллиард сомду 1-декабрга чейин төлөп берем деп убада берип үй камагына чыкканын, бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин толук төлөбөгөнү боюнча талкуу жараткан маселеге токтолду. Мындан сырткары Медетбеков жакынкы арада укук коргоо органдары экономикалык мунапыс жарыялагандан бери төлөбөй качып жүргөн атка минелердин тизмесин жана төлөгөндөрдүн тизмесин ачыкка чыгарат деген үмүтү бар экенин кошумчалады. Анткени Артур Медетбековдун айтуусунда учурда мамлекетте экономикалык кризис күч алып, бюджетте тартыш болгондуктан аны толтурууга чоң каражаттар керектелүүдө. Ошол эле өкмөт мындан 1 ай мурун экономикалык мунапыс жарыялады. Ошол экономикалык мунапыстын аркагында көптөгөн фирмалар экономикалык менен кандайдыр бир деңгээлде кылмыш жасап, же болбосо уурдаган, же болбосо налог төлөбөгөндөр 1 айдын ичинде бүт бардык ушул карыздарды, бүт баарын төлөбөгөн салыктардын баарын төлөш керек деген ушундай чечим чыккан. Эгерде төлөбөсө андан кийин бир катуу чара көрөбүз деп. Ошонун ичинде белгилүү Кыргызстанга Райым миллион каймана аты бар мурдагы таможнянын орун басары дагы кирген. Ал 2 миллиардты ушу 1-декабрга чейин төлөп берем, баары орунда болот деп, анан үй камагына чыккан. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин 2 миллиард төлөнбөй эле 600 миллиондон ашык сом төлөнүптүр. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө укук коргоо органдары баягы моралдык жактан, экономик жактан абдан катуу убагында кысымга алынып, азыр өздөрүнө келе баштады. Жакын арада ушул экономик мунапыска жарыялангандан бери төлөбөй, же болбосо качып жүргөн, же болбосо төлөбөй качып кеткендердин бардыгын өзүнчө тизмесин чыгарып, ал эми төлөгөндөрдүн бардыгын өзүнчө тизмесин чыгарып, бүгүнкү ушул экономикалык мунапыстын акыбалы боюнча маалымат берет деген ойдомун. Себеп дегенде азыр булар баарын жыйынтыктап атат. Финансы министрлигинин борбордук казнасы болсо бүгүнкү күндө экономикалык мунапыс депозиттик эсебине жалпысынан 688 миллион сом каражат түшкөндүгүн, анын ичинен кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча түшкөн каражаттардын суммасы 671 миллион сом болсо, анын ичинен Райым Матраимовдон түшкөн каражаттын көлөмү 646 миллион сомду түзөрүн айтты. Ал эми Матраимов калган акчаны качан төгөрү боюнча жана экономикалык мунапыс депозиттик эсебине калган каражаттар кимден түшүп жатканы боюнча маалымат жоктугун, бул каражаттардын баары УКМК аркылуу бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөндүгүн билдирди. Бүгүнкү күнгө карата бул экономикалык мунапыс депозиттик счетуна 688 миллион түштү. Анын ичинен кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча түшкөн каражаттардын суммасы 671 миллион. Ушул 671 миллиондун ичинен Райым Матраимовдон түшкөн сумманын көлөмү 646 миллион.
Мындан тышкары бул депозиттик эсепке юридикалык жеке жактардан ыктыярдуу каражаттар да түшүп атат да. Анын суммасы болсо 17 миллион түштү. Ошону менен жогоруда айтып өткен жалпы сумма 688 миллионго чыгат да. Ошондой эле коомчулукта Райым миллион деген кайманаты менен таанылган Матраимов учурда жаңы бийлик менен кандайдыр бир келишим түзүп алган деген дайын кептер тарады. Ал тургай бүгүнкү күндө коомчулук арасында Кытай-Кыргыз чек арасында Матраимовго гана таандык унаалар жүк алып өтүүдө деген кептер тарады. Ал эми бул айтылып жаткан сөздөргө УКМКнын төрагасы мурдагы орун басары Артур Медетбеков токтолуп, эми муну укук коргоо органдары, бажы кызматтары, салык кызматтары баарын ачык текшерүүгө алып, эгерде чындыгында эле Матраимовдун схемасы же ошого окшогондор кайрадан иштеп жатса, муну көзөмөлгө алуу керек деп эсептейт. Райым Матраевдин аркасында алдында дагы ар кандай сөздөр, ар кандай мындайча айтканда анын ичинде дагы туура эмес айтылган сөздөр болушу мүмкүн, туура айтылган да сөз, бирок көбүнчөсү туура айтылган, ак айтылган сөздөр, пикирлер жаралып атат. Себеп дегенде мына акыркы убактагы ушул Кыргыз-Кытай чек арасынан өтө турган машинелер, товарлардын баардыгы токтоп өтпөй калып, же болбосо өткөн товарлардын баардыгы бир эле адамга тийиштүү дегенде пикирлер айтып атат. Эми мунун баардыгын укук коргоо органдары бар, таможня бар, салык кызматтары бар. Ошонун баарын ачык айкындап текшерип, эгерде чындап эле Райым Матраевдин схемасы же болбосо ошого окшогон дагы башка жаңы Райым Матраевдер чыгып ошондой схемаларды түзүп иштеп атса, анын баардыгын кескин түрдө талкуулап, ордуна коюп, бүт баардыгын мамлекеттик бюджетке төктүргөнгө аракет жасаш керек. Же болбосо мунун баардыгы мына буюрса 10 январда жаңы президент болот. Андан кийин парламент ишелет. Жарым жылбы, бир жылбы мунун баары билинип калса, кийин ушул техникалык өкмөт абдан чоң жоопкерчилик тартып калат. Ал эми саясаттануучу Айданбек Акматов болсо Кыргыз-Кытай чек арасынан чындыгында эле Матраимовго таандык унаалар гана жүк алып өтүп, ал эми калгандарына тоскоолдуктар болуп жаткан болсо, анда кадимки эле мурунку схемалар улантылууда да айтууга болорун. Бул 30 жылдан бери келе аткан көйгөй экенин кошумчалады. Анда кадимки эле схемалар ошол бойдон эле иштеп жатат. Болгону ошол схеманын финансылык агымдардын мурда башканын чөнтөгүнө түшүп жатса, азыр башканын чөнтөгүнө түшө баштады. Ушинтип гана айтыш керек. Бул бизде 30 жылдан бери келе аткан нерсе болуп калды. Бул боюнча бажы кызматы бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай чек арасында жүктөрдү алып өтүүдө Кыргызстан тараптан эч кандай тоскоолдуктар жана чектөөлөр жок экенин билдирди. Ошондой эле болжолдуу түрдө күнүнө 7-8ден ашык унаалар өтүп жатканын белгилеп, ал эми Матраимовго таандык жүктөр гана өтүп жатат деген пикирлерге макул эмес. Айтымындалар ким жүк алып кирерин тескөөгө алышпайт, болгону товарларды гана тариздөөдөн өткөрө турганын айтышты. Бул биз Кыргызстан тараптан эч кандай бир да тоскоолдуктар жок. Бүгүнкү күндө эч кандай чектөөлөр да жок, тоскоолдуктар да жок. Ачык иштеп эле. Мисалы үчүн биз ким жүк алып кирет, аны биз тескебейбиз да. Биз только товарларды гана тариздөөдөн өткөрөбүз да. Сен киресиң же сен кирбейсиң деп биз айта албайбыз эч кимге. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги болсо Кытай менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирүү менен чектелген. Ал эми өкмөт бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнө Кытай сүйлөшүп маселени чечкени жатышканын айтканына 1 айдан ашты. Бирок ишкерлер ал ордунан жылган жок дешет. Ал тургай Дордодо иштегендер өкмөттүн алдына митингге чыгышкан. Алар жарым жылдап товарын албай, акчаларын баары жүгүртүлбөй токтоп калганын, товарлардын сезону өтүп кеткенин айтышкан эле. Бирок ушул күнгө чейин соодагерлердин бийликке кайрылуулары эч кандай натыйжа бербей келет. Белгилей кетсек, Райым миллион деп элге кеңири таралган Райымбек Матраимов бажы кызматына көп жыл иштеген. Ал 2017 жылдын ноябрь соңунда кызматынан алынган. Анын ысымы коррупция боюнча бир нече журналисттик иликтөөлөрдө аталган, бирок бул дооматтары четке кагып келүүдө.